Айт күнү ушунчалык майрам болуш керек, орозо тутсаң арам болот. Анткени ал күнү жеш керек, жей турган күн. Жеп жарылып кетсең сооп болот. Айт күнү. Апаларыбыздын бир шариаты бар. Айт күнү кир жуубайт экен деп. Айт күнү кир жуй берет. Болгону айтка чейин кир жууп, айтка чейин үй шыпырып, айт күнү айттасын деген сөз. Айт күнү айт намазга барганда бул көчө менен барсаң, кайра кайтканда тиги көчө менен кайтып кетет. Эмне үчүн? Көбүрөөк эл арла көчөгө чык деген сөз. Айтта майрамдык маанай болуш керек. А бизде айтта жок, толук ыйлайбыз. Өлгөн жерге барабыз, өздөрү капа дыхат болуп отурган болот. Ансаң кошулуп барабыз, Куранды окуп тамак жеп кайра кетип калабыз. Анан өлбөгөндөргө кирбейбиз. Эмне айтташ үчүн өлүш шартпы бизге? Айт күн майрамдаш үчүн өлүшүбүз керек, эмне кылышыбыз керек биз? Жок, тууган, андай эмес. Айт тирүүлөрдүн майрамы. Балдарга жан көйнөк алып беребиз, аялдарга жан көйнөк алып беребиз, тууган урттарга катташабыз, алар келет, биз барабыз, ушинтип үйлөрдү кыдырабыз, балдарга айттык майрамдарды беребиз. Балдар бардык майрам экенин сезсин. Анан ошонун катарында Куран окуп, маркумдарга багыштап койсок дагы болот. Бирок биринчи кезекте маркумдарды эстеп, түрүн унутуп койсок болбойт. Бул Курани Карим жашоосу, тууганым, ошол ахиретке болгон азык деген сөз. Ошонун бири ошол айт майрамдар, майрамдык маанайда өтүш биздин милдетибиз болот.